Кыздар, саламатсыңар? Азыр көп суроо болуп жатат. Кантип Instagram баракчада шапка профилди өзгөртөбүз деп. Ал үчүн Instagram баракчаңыздарга киресиздер. Бул жакка. Бул жакка кирген соң сиздин өзүңүздүн баракчаңыз чыгат. Буга чейин сиздер катталгансыздар. Никнейм деген мына эмесе азыр никнейм деген мына могу ылдый жакта турган жерде сейчас инструменты для работы могу ылдый жакта могул жакта болот. Ушуну басканда ал жакты басканда сиздин баракчаңыз чыгат. Никнейм деген эмне? Никнейм деген бул мынакей сиздердин атыңар. Шапка профиля деген бул мына эмесе бул. Ушу жер шапка профиля деп айтылат. Актуальный деген эмне? Актуальный деген бул мынакей моолар. Ушулар актуальный деп айтылат. Кандай кылып өзгөртүү керек шапка профилин? Ал үчүн могу редактировать профиль деген жерге киресиздер. Ал жерди басканда караңыздар, фото чыгып атат. Бул жерге, могул жерге жазылыш керек. Асель айткандай, эмнени издешет. MLM, бизнес дегенди издейт деди. Демек, ушу жерде азыр өзгөртөбүз. Асия Жангундиева деп издешпейт деп Асель айтты. Демек, MLM бияка каалагандай бизнес и там Бишкек деп койгон. Да, мисалы үчүн. Никнейм деген бул жер болду. Мынакей могул жер никнейм. Никнеймде атыңыз жана фамилияңыз жана читабельный болуш керек, и запоминающий болуш керек деп айтты Асель. Асия Жангундиева. Читабельный болот ау, Жангундиева фамилия, да, эч кандай сандар болбош керек аяк жагында, да. Андан кийин бул жакта сиздерге сайт деп турат. Могул жерди карасаңыздар, сайт деп турат. Сайт деген жерге мен Фабили компаниясынын өнөктөшү болгондуктан, партнер болгондуктан, мен бул жака рефералдуу ссылканы жазган болчумун. Бул жака сиздер WhatsApp номерлериңиздерди жазып койсоңуздар болот, кааласаңыздар рефералдуу ссылканы жазсаңыздар, рефералдуу ссылканы басканда алар ошо реферальный ссылканы басып, бул жерди басып, сиздер заявканы толтуруп, сиздерге катталат. Мен реферальный ссылка бойдон калтырып кое берейин. Жок, буну алып сал десеңиздер, азыр эмесе мен анда мындай кылайын. Бул жерди өчүрүп салып, мынакей азыр убирайм. И бул жака меники WhatsApp номерди жазып койсок болот. Сейчас WhatsApp номер, буфер обмена деген эмне экенин билем десеңер, ал кийинки видео болсун. Мынакей могул жерде меники WhatsApp номер турат. И ушу жерде мен өчүрүп салып туруп өзүмдүн номеримди жазам. 702 01 43 75. Мынакей менин номерим, WhatsApp номерим жазылды. Андан кийинки бул жерге, биография деген жерге караңыздар. Уволилась с госслужбы и счастлива. Живу в селе, имею 3 бизнеса. За 12 недель успеваю больше, чем за год. Будь со мной на одной волне деп койдум мен. Мен жөнүндө айтып жатабы? Сиздерге кызыктуу болот да, ушуну окуганда ошого көңүл буруп коюңуздар. Андан кийин мына эмесе ушул жерден өзгөртөсүздөр. Анан суроо болду, кантип могул жактан пробел кылыш керек деп. Момундай кылып жазылгандан кийин
могу жерди басканда, сейчас минуточку. Могу ылдый жакта, мен буну клавиатураны басканда өзгөрүп кетип атат да. Караңыздар. Могу ылдый жакта стрелка, азыр могу экранда, клавиатурада ылдый жакта стрелка косая налево болуп турат. Ошону басканда пробел болот да. Мынакей. Ушуну басканда пробел болот, көрдүңүздөр, Ушинтип пробел кылсаңыздар болот. Смайликтерди сөзүңүздүн текстиңизге жараша коесуздар. И все. Андан кийин мындай кылып галочканы басып коесуздар. Бир сыйра текшерип аласыздар. Азыр бул жактагы маалымат сакталып жатат. Анан сакталбай калышы да мүмкүн. Эгерде азыр байкасаңыздар, могу ылдый жакта символдор турат. Могу жакта ылдый жакта карасаңыздар 2 деген сан турат. Могу жерде көрүсүзбү? Бул жака биографияга, бул жерге саналуу эле сүйлөмдөр жазылат. Саналуу эле тамгалар жазылат. Да анчалык көп жазылбайт. Все, кеттик эмесе, кайрадан бардыгын жазып бүткөн соң, прошу прощения, жазып бүткөн соң могу жердеги галочканы басып коесуздар. Все, и бизде момнтип чыгып калат, караңыздар. Байкап көрсөңүздөр, могу жакта. Да, получилось у нас WhatsApp номер болуп калды. Бул жакта реферальный ссылка кылып койсоңуздар болот. Эгерде Фабрик компаниясында болсоңуздар, очень легко и просто это можно сделать. Ну что ж, пока все. Надеюсь, бул берилген видео сиздерге пайдалуу болот деп ишенемин. Сиздер менен болду Асия. Пока-пока.